2018 жылдын 9 айында Кыргызстанга келген инвестиция 2017 жылга салыштырмалуу 31,5% азайган. Бул 344 миллион долларды түзөт. Бул тууралуу КСДП фракциясынын жыйынында экономика министри Олег Панкратов билдирди. Анын айтуусунда азыркы тапта дүйнөдө түз инвестициялардын көлөмү түшүп, ага айрым мамлекеттердин бири-бирине киргизген санкциялары себеп болуп жатыптыр. Из Китая 123 Ушул убакытта Кытайдан 127 миллион доллар жана КМШ өлкөлөрүнөн келген инвестициялардын көлөмү 56 миллион доллардын чегине жетти. Бирок инвестициялардын келишине жергиликтүү тургундардын инвесторлорго каршы көрсөтүп жатышы жана Бишкек жылуулук электр борборунда жүз берген чуулгандуу соттук иштер тоскоолдуктарды жаратууда. Ал эми Кыргызстандын инвестициясынын көлөмүнүн азайышына ишке ашпай калган долбоорлор себептешет адистер. Алар Таш көмүр шаарындагы Фрасклаб жана Гемин районунда жайгашкан 114 миллион доллардык кирешеси бар цемент чыгаруучу заводдору. Ал эми жергиликтүү эл каршылык көрсөтүп, өкмөттүн долбоору максатына жетпей калган объекттерге Кадамжай районундагы Шамбетсай алтын кенин иштетүү боюнча түзүлгөн макулдашуу кирсе 60 миллион долларды чапчыган акылдуу шаар долбоору да булардын тизмегин толуктайт. Аэропорт Манас боюнча доверительное управление же инвестор тартуу маселеси боюнча 250 миллион долларлык проект. Чоң дата-центр жана Академия блокчейна куруу боюнча дүйнөдө экинчи компания болгон Bitfury проект компаниясы тарабынан инвестициялык сунуш келип түшкөн, бирок энергетиканын жетишсиздиги боюнча ишке ашпай турат. Жалпы суммасы 250 миллион доллар проект. Эмнеге чоң проектлердин ишке ашпайтышы, бул же энергетика тармагында бул тарифке байланыштуу болот, тарифтин баягы чечилбегендиги, же болбосо бул жогоруда айтылды, техникалык экономикалык негиздеменин жоктугу. Бирок депутаттар чет элдик инвесторлор Кыргызстанда ишкерлик жүргүзүүгө ишенбей калышканын айтып чыгышты. Анткени алдым жуттум доору өкүм сүрүп, алар бардык мамлекеттик органдардын басмырлоосуна кабылып келишет. Ал эми КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов экономика министри Олег Панкратовду инвестиция боюнча так маалымат берүүгө чакырды. Вы статистику только приводите. Бул жерде болбогон сөздү сүйлөбөй, өлкөгө канча инвестиция тартылды, экономика министрлиги бул жаатта кандай аракеттерди жасап жаткандыгы боюнча айтып берсеңиз болмок. Анткени Кыргызстан ЭАИПтин курамына киргенине 3 жылдын жүзү болду. Бирок жарытылуу иш жасалбай келет. Кыргызстанда инвестициянын 65% токен тармагына туура келет. Рыскелди Момбеков болсо өкмөттүн 1 жылда тарткан инвестициясы мурдагы биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевдин качкандан кийинки калган каткан мүлкүнө да жетпей жатканын мисал келтирет. Депутат ошондой эле инвестициянын азайышына финансылык чалгын кызматынын банктагы кутуучуларды текшергендиги чоң себеп болгонун айтат. Гүлемжан Анарбаев деген өкмөттүн өкүлү бар. Ошол ячейкадагы банктардагы ишкерлердин акчасын текшерем деп отток инвестиция кетти. Туурабы Шешенкулович? Бул киши айтты, ал кишинин мындай кыймыл аракетин чыккынчылыкка сыпаттады. Мен саткынчылыкты кошуп сыпаттайм да. Финразведка деген бул чалгынчы кызмат. Чалгынчы кызматтын башында чыккынчы адам отурса, анда өкмөтүбүз аман болсун деп айтышыбыз керек. Мына инвестициянын келбей калганы. Инвестициянын келбей калганын айтып атпайсыңарбы? Таш көмүргө, электричка, анан кийин цемент заводко тиги келбей калды, анан Шамбетсайга жергиликтүү элдин коркуп келбей атат деп. Силерден коркуп келбей атат. Өткөн жылы Кыргызстанга 90 компания 28 миллион долларлык киреше алып келген. Алар Ош шаарында Өзбекстан ачкан кир жуучу машиналарды чыгаруучу 1 миллион долларлык жана эшик терезе чыгарган. Аталган сумманы чапчыган завод жана Жалалабад шаарында ачылган гемодиализ борборлору сыяктуу бир катар ишканалар талаш тартышка жем таштаган жыйында басымдуу эл өкүлдөрү бул тармакта аткарылып жаткан ишке канааттанышпады. Мындан улам азыркы өкмөттү отставкага кетиши керек деген сөздөр да айтылды. Гүлзара Бакаева, Канимет Биримкулов, Next TV.